Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum урматтуу достор, урматтуу Куран медиа каналынын көрүүчүлөрү. Буга чейинки тажвид сабактарыбызда тыбыштардын махраждары тууралуу айтып келгенбиз. Аллахтын жардамы менен бул бөлүмү соңуна келип жетти. Ал эми бүгүндөн тартып иншаллах тыбыштардын сыпаттары тууралуу сөз кылабыз. Тыбыштардын махраждары канчалык зарыл болсо, мына ошончолук тыбыштардын сыпаттарын дагы билүү мына ошондой зарыл. Анткени тыбыштардын сыпаттарын билүү менен биз тыбыштарды бири-биринен ачык даана айырмалап туура чыгара алабыз. Негизинен ас-сыфату деген сөздүн лексикалык мааниси бир нерсенин сыпатын билдирүү. Ал эми тажвид илиминин терминологиясы боюнча бир махраждан чыккан тыбыштарды бири-биринен айырмалап билүү үчүн тыбышты чыгаруунун ыгын айтабыз. Мисал катары алсак, то, дал жана та тыбыштары. Бул үч тыбыш бир махраждан чыгат. Бирок бир махраждан чыкканы менен сыпаттар ар башка. Мына ошол себептен айырмаланып айтылат. Мисалы, то тыбышында дал жана та тыбыштарынан жок исти'ла сыпаты бар. Мына ошол исти'ла сыпаты менен то тыбышы дал жана та тыбыштарынан айырмаланып айтылат. Жалпысынан тыбыштардын эки түрдө сыпаты болот. Биринчиси ас-сифату затия, негизи сыпаттар, ал эми экинчиси ас-сифатул аридо, кошумча сыпаттар. Негизи сыпат деп эмнени түшүнөбүз? Негизи сыпат деп тыбыштын түрдүү абалдарына карабастан ар дайым болуучу өздүк сыпатты биз негизги сыпат деп атайбыз. Мисал катары алсак, нун тыбышынын негизги жана кошумча сыпаттары бар. Негизи сыпаттардын ичинен анда ал-истифал деген ички окулуучу деген сыпаты бар. Нун тыбышы кандай гана абалда болбосун, мейли ал сүкүндүү же аракеттүү болсун, же жоон тыбыштан мурда же кийин келсин, кыскасы баардык учурда нун тыбышы ичке гана окулат. Демек, нун тыбышынын ички окулуусу бул нун тыбышынын негизги сыпаты болуп саналат. Ошондой эле негизи сыпаттар дагы өз ичинен экиге бөлүнөт. Биринчиси каршылашы бар сыпаттар, алар 5 жана алардын каршысындагы 5. Биринчиси ал-хамс сыпаты, анын каршысында ал-жахр сыпаты, ал эми экинчиси аш-шидда, анын каршысында ал-байния, ошондой ар-рухо сыпаты, үчүнчүсү ал-исти'ла, анын каршысындагы ал-истифал сыпаты, төртүнчүсү ал-итбак, анын каршысындагы ал-инфитах сыпаты, жана бешинчиси ал-излак, анын каршысындагы ал-исмат сыпаттары. Каршылаш сыпаттар деп эмнени түшүнөбүз? Мисал менен айтканда, 29 тыбыштын ичинен 7 тыбыш жоон окулса, демек калган 22 тыбыш ичке окулат. Мына ушундайча калган сыпаттарда дагы жалпысынан 29 тыбыш экиге бөлүнөт. Бирөөсүндө болсо, демек калганы экинчисинде болот. Ошондой эле негизи сыпаттын экинчи бөлүгү бул каршылашы жок сыпаттар. Каршылашы жок сыпаттар жалпысынан 8. Алар ас-сафир, ал-калкала, ал-лин, ал-инхираф, ат-такрир, ат-тафашши, ал-иститала жана ал-гунна. Ошондой эле жана айтып өткөндөй, тыбыштардын эки түрдүү сыпаты болот, негизги жана кошумча. Негизи сыпаттардын өзү менен жана анын бөлүнүштөрү менен таанышып өттүк. Ал эми кошумча сыпаттар тууралуу токтоло кетсек. Кошумча сыпат деп эмнени түшүнөбүз? Кошумча сыпат деп тыбыштын сөздөгү жана сүйлөмдөгү абалына карай кээде пайда болуп, кээде жок болуучу сыпатты биз кошумча сыпат деп атайбыз. Мисал катары менен айтканда, нун тыбышында изхар, идгом, ихфа, иқлаб деген кошумча сыпаттары бар. Тагыраак айтканда, нун тыбышы өзүнөн кийинки тыбышка карай кээде ачык билдирилип, мин хоуф деп окулса, кээде киргизилип, идгом кылып окулат. Мисалы, ва ман я'мал деп. Демек, бул сыпаттар нун тыбышынын кошумча сыпаты болуп саналат. Демек, бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктап айтканда, бүгүн биз сыпат деген эмне, жана терминдик мааниси кандай, ошондой эле сыпаттардын бөлүнүштөрү менен бир катар таанышып өттүк. Ал эми мындан кийинки сабактарда иншалла негизи сыпаттын ар бири менен кеңири таанышып, иншалла сабактар өтүлөт. Анда эмесе, бул зарыл сабактардан артта калбоо үчүн Куран медиа каналынан алыстабаңыздар. Аллах Таала бардыгыбызга Куранды туура окуганга мүмкүнчүлүк берсин.